Özbekistan менен 2-1 ойногон болчу. Андыктан эми бүгүнкү беттештеңсе же тең чыгып, же болбосо Индия утуп кетсе биз демек Азия кубогуна чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн темп менен жогорку деңгээлде өтөрүнөн эч кандай шек жок. Мына көк кийимчендер булар Индия ошентип өшкырык жаңырып беттешти баштадык. Эфирге кийинчерээк кошулгандар үчүн дагы бир өтө сиздерге салып коелу. Бул 17 чабуулда сол канаттан Айпентка жакын барды, пауза кармап туруп андан ары пас берди. Жана жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок дарбазага сокку кубаттуу болуп аз киргени жакшы. Эгерде 3-2 менен утуп кетсе, мисалы үчүн, азыр болсо башаламандык. Бирок Мария Халикулова Айпентына келген сыяктуу. Ал өзү демек Айпенттин ичинде жүктөп берди. Сокку жана коргоочудан сейф карасаңыздар. Пас берсе болот жүрүшкө, бирок капитан бир аз башкачараак ойлонду. Айпенттин ичинде жүктөдү. Жана сейф, дарбазага ошол замат тепсе болот. Жана гол! Тирөштүн үстүнкү тарабына тийип туруп андан кийин дарбаза торунан орун алды. Жана алыстан идеалдуу сокуна дарбазачы позициясын жоготкон болчу. Анткени ал биринчисинде топ ойноду, ошондуктан топто атайын көтөрүп тепти карасаңыздар. Ушунчалык идеалдуу траектория менен барды. Жана бул турнирдеги анын экинчи голу. Ал голсуз демек оюнду таймда 2 өзгөрүү болгон. Азыр дагы өзгөрүүлөр орун алды. Ышкырык жаңырып дагы дээрлик артта калды. Жана азыр Өзбекстан чабуулда пас бул жерден Муни азыр Индиянын кооптуу чабуулу. Жана коргоочуну карасаңыздар. Жана сокку гол! Индия эсепти теңеди. Бир караганда Мария Дахова авалды көзөмөлдөө баски. Мына ушул жерден топту оң бутуна алды дагы жакынкы бурушка тепти. Мария Халикулованын колу тийген топко. Колу тийгени менен ошол жерде аны чыгарып кете алган жок. Эми болсо мына 1-1 болон көтөрдү Мехрангиз. 11 метрлик чекит тарапты көздөй келе жатат. Экинчи кабатты бул иретте берген жок. Жана сокку. Бирок кайрадан ичин оюнчусу бул дагы жогорку лигада ойноп жүрөт. Азыр кандай мүмкүнчүлүк жана гол! Индия экинчи голду киргизип кетти. Экинчи голду киргизди. Жана Анушка Кумари ал гол киргизе элек болчу. Жана Анушка Кумари мына дал ушул пас. 6 номердеги оюнчунун бул ушунда Тандамони Баскинин пасы көрдүңүздөрбү? Тандамони Баски өзү 1 гол киргизди. Жана ошондой эле ал 1 голдук пасты чыгарып берди. Таймаштын мыкты оюнчусу аталууга негизги талапкер. Ал эми Анушка билбейм, жакынкы бурушка топту тээп кетсе болчу деп болуп турат. Мына дарбазачы өзүнүн колуна топ барып калды. Бир эмес 2 оюнчу окшойт дегенче финалдык ышкырык. Индия Өзбекстан ошентип 2-1 менен жыйынтыкталды. Ал эми алар индиялыктар